Алло, здравствуйте, это курьер, беспокойтесь, Delivery Club. А скажите, пожалуйста, там AMG кафе и там заезд есть, мне туда надо заходить? Смотрите, вот после AMG кафе можно идти дальше, там серая дверь. А, серая дверь, да, не ворота, да, которые машины? Ага. Ага. Поднимайтесь на третий этаж. Третий этаж, да, серая дверь? Ага. Окей. Все, хорошо, понял. Россияға биринчи келген, 2005 келген, Москваға. Анан ага чейин Иркутская областьта жүрдүм. Ошол 2005 Москвага келгем. Биринчи эле келип Подмосковда стройка, ошол жакта жүргөнбүз. Эме деген Клязьминский водохранилище деген бар да, Мытыш жактачы, ошол жакта иштегенбиз. Гольф поле деген курганбыз. Курьер болуп иштегениме мына 3-жыл. 3-жыл. Буга чейин Яндексте иштедим. Биринчи ночта иштеп аткам. Доставкада ночта. Ночта иштеп анан кичине нары беркисине үйрөнүп, анан ошентип анан кийинки жылы Honda алдым. Honda Inspire деген машина. Тоже объем чоңураак, 3 объем менен. Анда 1-2 жыл ал менен жүрүп иштеп. Анан кийин мына Lexus алдым да. Бул көрүп өзүмө жаккан үчүн алдым. Канчага алдыңыз? Бул 13,5 миңге алдым. Доллар, 13,5 миң долларга алдым. Кыргызстанда өзү иштеген деле жок. Ушу окууну бүтөр замат эле ушул Россияга жөнөгөнбүз. Эми кыйынчылык болгонго, эми баарында эле болгон. Только Россия менен эле неме болуп. Атам 96-жылы өтүп кеткен. Ошол 2003-жылы үйлөнгөнмүн анан. Үйлөнүп, азыр 2 балам бар. Тоже ушул жерде Москвада окушат. Бул жерде үй бүлөңүз менен турасызбы? Бул жерде полный үй бүлөм менен, семьям менен, аялым, 2 балам. Алар гражданствосы барбы? Жок. Кыргызстан гражданыбыз барбыз. Эми күнүнө средний эсептегенде, мисалы 15 күндү бир эсептегенде да, 15 күндү бир эсептегенде средний күнүнө бир 2000-3000 тегереги го. Таза. Таза 3000, 2000, 2,500, 3000 тегереги. 15 күндө 40 000, 45 000, 50 000. Эми кыйынчылыгы жок мындай айткандачы. За рулем жүрөсүң, ресторандан аласың, алып барасың, бересиң. Кайра заказ бүтүп отурасың, кичине убактың болот. Заказ күтүп, кичине бутту колду чозуп дегендей. Мындан башка жумушка да иштейсиңерби? Жок, ушул эле бир эле жумуш. Бул өзү 12 саат да, 12 саат график коебуз өзүбүз. Мои предпочтения деген бар, ошо 12 саат анан жаккан районуңду коесуң, өзүңө жаккан же үйүңө жакын дегендейчи. Ошо анан кээ бирде башка райондорго коюп коет. Эми айла жок, чыгып иштейсиң. Штрафтар бар, бардык эле жерде. Бизде да ошол сыңал бар, штрафтар. Чыкпай койсоң 3000 штраф. Сменге. Аялым айта кетейин, өтө ишти жакшы көргөн, эми жанагы азыр
карантинде кичине 1-2 күн выходной берип койсо ошого да чыдабай иш болсо экен деп иштейм деген немеден аялым да. Аялым иштейм дегендерден. Антип кээ бирлерин окшоп үйдө отуруп иш болсо чыгам, жок болсо жок да дегендей эмес. Өзүчө аракет кылып, эме кылып, анча-мынча неме экөөбүз отуруп сүйлөшөбүз. Мында кылсак кандай болот, мында эме кылсак кандай болот деп экөөбүз бири-бирибиз менен советтешебиз. Алло? Алло? Нет, минут через 3-4 буду. Ага. Адамдар ушул Lexus менен Delivery Club'ты көргөндө таң калышабы? Таң калышат. Кээ бирде ушу доставка жеткиргенде жанагы подъезддин алдындагы эмелер сумкаңды алып, асыңганыңда эле карап калышат. Ошосуңар эле? Биздин кыргызстандыктар көргөндө да көп суроо беришеби? Суроо беришет. Иштегениңе жетеби? Канча ичи турат деп. Биринчи вопрос ошол. Расходу кандай деп. Россиялыктар кандай билбейм, мындай жаман жагыны көрбөдүм деле. Кээ бир клиенттер бар жанагы андай кичине эме кылат дегенде жана жаман көз менен карагансып, здравствуйте дейсиң го. Здравствуйте десең кээ бир ответ да бербейт дегендей. В основном көбүнчө эле жакшы. Азыр данный время, азыр карантинде акыбал чын айтыш керек оор. Иштебегендерге особенно оор. Чындыгында. Ошо сымал анан кыйналгандар көп. Мына биз курьерлердин 1200 адам барбыз. Мындай эме группабыз бар дегендей. Кичине кайрымдуулук кылабыз. Ошо бир байыш деген инебиз бар, ошол нары бери жүгүрүп кичине ошонун немеси боюнча, кайрымдуулук боюнча кичине ара айлык алган сайын ара 15 күндө айлык алабыз. Кичине мүмкүн болушунча эч кимди мажбурдабайт, башка кылбайт, көңүлдөн чыкканын беребиз. Ошентип мына 5-6 семьяга жардам бердик. Кандай продукты менен жардам бердиңиз? Ооба, продукты. Основной продукты. Өзүңөр алып барып бересиңер? Өзүбүз ошо курьер балдар, ошо чогулткан балдар өздөрү видео, фото отчет кылып. Мактар жете албай алгаранын соңунан, келечек жолдо жөгалдык күлүктөрдүн жогунан, жүдөтпөй күлүк таптачу жигиттердин дой жогунан, орустун алдык жаранын үмүттөрдүн дой жогунан, үшкүртүп муңдуу жүрөктө үмүттүү далай күн өттү, чечкиндүү башчы чыкпады чекеңден сылар жүрөктү, баш көтөргөн элим деп кыйыныңды түгөттү, алоо десең 60 тыйыныңды түгөттү, абуке менен көбөштүн урпагы бизди жүдөттү. Качан ачылат экен границалар? Эртерээк ачылса, эртеге июлдун жарымысынан кийин уже секин жөнөш керек, барып 1-2 ай дем алып. Жылына ошондой эме кылып алдым да, мындайча айткандачы. Жылда жайда барган жакшы да, Кыргызстангачы. Кичине барып дем алып, жанагы айлык барганда же башка жерлерге барганда мындай кичине таза абадан жүртүп дегенде жайлоого чыгабыз. Ана обязательно көлгө барабыз. Көлгө барып, жанагы жылуу суу деген бар го. Эмеде Чолпондадан кийинчи ошол жерге барып, ошол жерге түшүп, балдар өтө жакшы көрөт ошол жерде. Жылына ошол жерге апарам. Барып ойноп, кичине эме кылып, жаңы күч менен кайра келебиз да иштегени. Семьямды самолеттон эле салып берем, өзүм бияктан машина менен барам да. Кайткандан чогуу кайтабыз, сөзсүз түрдө чогуу кайтабыз.
айтканда ар бирибизге деле белет деле бир 100 миңден ашып кетет да. Төртөөбүзгө дегендей. Машина менен жолго канча кетет? Машина менен жолго 15 миң, 20 миң кетет. Максимум 20 миң кетет. 20 миң Москва спокойно кирип келем. Узак жол расходу жакшы бунун. Шаарда азыр 15 где-то 14, 13, 15 тегерегинде да. Узак жолдо вообще 7-8. Мен деле мисалы биякта жүргүм деле келген жок да. Айла жоктун иши да бул. Кичине мамлекетибиз оңолуп кетсе, может, кийинки поколение хотя бы өзүбүздө жүрүп дегендей. Өзүбүздө жумуш кылып. Кана бизде ушундай жумуштар болсо, Кыргызстанга кайтып барайын деген ой бар да. Ал бардыгында эле болуш керек. Эми хотя бы кичине оңолуш керек. Кыргызстаныбыз мындай иштеп, эми өзүбүзгө жете тургандай, кичине ашыра тургандай. Максатыбыз эле ошол да эми. Ар бир эле адам каерде болбосун, ушу жакшы жашоо, жакшы турмуш өткөрөйүн деген. Турмуштун акырына чейин ушу жакшы жашап, главный максат ошол да адамдын.